11 tema. Түргөш кагандыгы 704-766 жылдар. 8 кылымдын баш ченинде Батыш түрк кагандыгынын урандыларында түргөчтөрдүн мамлекети пайда болду. Түргөчтөр 10 ок элинин Долу конфедерациясына киришкен жана Чүй менен Иле дарыяларынын аралыгын ээле турушкан. Алар Сары түргөч жана Кара түргөч уруларына бөлүнүшүп, төбөлдөрү өз ара атаандашып турушкан. Сары түргөчтөрдүн уруу башчысы Үч элик Каган 704-706 жылдары жаңы династиянын негиздөөчүсү болуп калган. Ал Суяб шаарын ээлеп, анда өзүнүн башкы борборун түзгөн. Түргөчтөрдүн бийлиги алдындагы жерлер Сыр дарыянын орто агымынан Иртыш суусунун баш жагына чейин созулуп жатчу. Үч элик Каган өзүнүн жеринде 20 чөлкөм түзгөн. Алардын ар бири 7000 аскер берип турчу. Түргөчтөрдүн бийлиги Чыгыш Түркстанга да тараган. Үч элигиден ордун анын уулу Сакал Каган 706-711 жылдары ээлейт. Ошол учурда мамлекеттин абалы татаал болчу. Ага түштүктөн Таң империясынын аскерлери, чыгыштан өзүлөрүнүн кагандыгын калыбына келтирип алышкан түрктөр, түштүк батыштан араб баскынчылары коркунуч түзүп турушкан. Сакал Каган бардык тараптагы коркунучтун мезин кайтарууга аракеттенген. Чыгыш түрктөрү 679 жылы көтөрүлүш чыгарышат да, натыйжада Таң империясынын эзүүсүнөн кутулушат. Кыймылдын башында Ашина династиясынын мүчөлөрүнүн бири турган. Экинчи жолу түзүлгөн Чыгыш түрк кагандыгы эң жогорку күч кубатына Капаган Кагандын тушунда 691-716 жылдары жеткен. Ал зор жана күчтүү армияны түзөт. Ага таянып, түрк хакимдери өзүлөрүнүн түпкү ата-бабалары Бумын жана Истеми кагандардын мамлекеттеринин чек араларын калыбына келтирүүгө аракет кылып көрүшөт. 710 жылы 3 элдик коалиция бул умтулуулардын жолунда олуттуу тоскоолдук болду. Ага Таң Кытайы, Енисейдеги кыргыз жана Теңир тоодогу түргөч кагандыктары кирген болчу. Союздаштардын Чыгыш түрктөрүнө каршы биргелешкен чыгуусу 711 жылы белгиленген эле. Чыгыш түрктөрдүн Капаган Каганы амалдуулук кылып, союздаштарга биринчи болуп сокку урмай болот. Мына ошол максатта ал тынчтык келишимин түзүү менен Таң мамлекетин бейтарапташтыра алат. Андан кийин Саян аркылуу кышкы оор жортууда Чыгыш түрктөрү Енисейдеги кыргыздарды талкалашат. Убакытты текке кетирбестен Капаган жолсуз жер менен өзүнүн аскерлерин Алтай аркылуу жашырын жиберип, аларды Иртыш суусунан өткөрөт. Иртыштан батышка карай өткөлдүн бириндеги Болучу деген жерде Чыгыш түрктөрү түргөчтөрдүн сандаган армиясынын таш талканын чыгарган. Сакал Каган колго түшүрүлүп, асылып ташталган. Түргөчтөрдүн жерлери убактылуу экинчи түрк кагандыгынын курамына өткөн. 716 жылы канкур баскынчы Капаган өлтүрүлгөн болчу. Тактыга анын жээни Билге Каган 716-734 жылдары отургузулган. Ал 20 жыл чакул баштап Енисейден Орто Азияга чейин тынымсыз жортуулдарды уюштуруп турган. 720 жылдан тартып чабышчыр Сулуу Каган арабтарга каршы бир нече жортуул жасайт. Күрөштүн жүрүшүндө арабтарга каршы коалиция түзүлүп, ага Фергана, Чач, Ташкент оазиси жана Түргөч каганаты кирген. Союздаштардын күч аракеттерин көп убактарга Сагдиянын калкынын көтөрүүчүлөрү колдоп турган. Арабтар бир катар жеңилүүлөргө учурап, 728 жылы Сагдияны таштап кетүүгө аргасыз болушкан. 734-735 жылдарга чейин арабтар Сагдияны басып алууга эч кандай аракеттерди жасаган эмес. Чабышчыр Сулуу башчылык кылган түргөчтөр Чүй өрөөнүнөн чыгышып, Хутталга 17 күн дегенде жетет. Мында алар арабтарды талкалашып, алардын жүктөрүн, оруктарын бүт бойдон колго түшүрүп алышат. Арабтар Хорасанга чегинишет. Душмандын алсыраган бытыранды аскерлери жеңил олжо болот деп эсептеген Каган 737 жылы кышында чакан күчтөр менен Хорасанга басып кирет. Бирок олуттуу коркунуч алдында араб аскерлери өзүлөрүнүн мыкты сапаттарын көрсөтүшүп, тез арада топтошуп, түргөчтөргө кыйратуучу сокку урушкан. Каган аз жерден колго түшүп кала жаздап, калган аскерлери менен Чүй өрөөнүнө кайра кайтып келген. Бул жеңилүү Сулуунун өмүрүнө татыган. Адамдарынан ажыраган жана материалдык жактан жоготууларга туш келген түргөч төбөлдөрү жеңилүүгө Сулуу күнөөлүү деп эсептешкен. Ызага чыдабаган Сулуу шал болуп жатып калат да 738 жылы өлөт. Кагандын өлүмү кара түргөчтөр менен сары түргөчтөрдүн ортосунда бийлик үчүн узакка созулган күрөштүн башталышына шылтоо болот. Бул ички чыр-чатак мамлекетти алысыраткан. Учурдан пайдаланып, 8 кылымдын орто ченинде кагандыктагы бийликти карлык уруулары тартып алган.